Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlarım, elhamdülillah. Allah Teala'nın merimi, arayımı, Allah Teala'nın çeksiz kudreti, şuna bir жақсы insanları sebep oldu bana. İman Amanat Qolunu Qayrımlılık Fondunun 18. üyüdağı bütodat. Ушул 18 үйүбүздүн крышасы жабылып атат. Канчалаган мусулман бир туугандарыбыз ар бир тармактан жардам берип атат. Алла Таалам кабыл кылсын. Мына бүгүн караңыздар жамаат өтө сүйүнө турган нерсе, өтө кубана турган нерсе. Алла Таалам ортобузга ынтымак берип атат, ортобузга биримдик берип атат. Мына Жалалабадтан өтө берешен үй бүлө. Алла Таалам разы болсун. Ушул көрнүйлөрдү алып берди. Ар бир пачкасы 2,5 миңден турат экен. Алла Таалам кабыл кылсын. Мына бүт чорнуйларды ушул Жалалабадтан бир атын атабай эле коюңуз деген өтө берешен бейиштик мусулман бир тууганыбыз Алла Таалам кабыл кылсын. Үй бүлөсү атынан ушул алып берди. Үй бүлөбүздүн зекети деп. Алла Таалам кабыл кылсын. Алла Таалам ошол мусулман бир туугандарыбыздын үй бүлөсүнөн дагы ушундай бир Алла Тааланын өкүмүнү түшүнгөн, Алла Тааланын динин түшүнгөн, Алла Тааланын Куранын түшүнгөн, толук дин, толук шарият, толук Куран менен жашаган, Алла Тааланын өкүмү менен жашаган, пайгамбардын сүннөт тарихасы менен жашаган, сахабаларды ээрчип жашаган ушундай бир инсандардан кылган болсун иншалла. Жалалабадтан бери жардам берип атат да, караңыздар. Бишкектен жардам берип аткандары бар. Ушул айылыбыздын тургундары дагы жардам берди. Алла Таалам кабыл кылсын. Бул дагы элдибиздин ынтымагы, биримдиги. Allah Talam'ın rahmatı, Allah Talam'ın merimi, Allah Talam'ın ırayımı jabып atkandыгы, жердегилер bir-birine ырайым кылмайынча, асмандагылар жердегилерге ырайым кылбайт. Эгерде сиз биз bir-birибизге жардам кыла турган болсок, бири-бирибизге көмөктөшө турган болсок, Аллах Тааламды сүйүнтө турган амал. Аллах Таалам периштелерине мактанат. Менин пенделерим менин ыраазылыгым үчүн бири-бирин жакшы көрүп атат, бири-бирине күйүп атат, бири-бирине жардам берип атат иншалла. Ушундай бир жакшылыктарда мүмкүнчүлүгү бар мусулман бир туугандарыбызды кайдыгерликке эмес, берешендикке Allah Taala менен мамиле кылууга чакырабыз иншалла. Себеби ибадаткөй сараңга караганда ибадатсыз берешен жакшы экен да. Анын берешендиги аны бир күн ибадатка дагы бекем кылат экен. Ал эми сараң болгон адам барып ибадатында дагы сараң болот экен туугандар. Аллах Таалам кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.